Мени ушунчалык караласаңар сабак өтүп кетет. Эмне үчүн 3 жылдан бери текшертпейсиңер? Мен 5 жылдан бери сабак берип келатам. Туруп эмне үчүн ошол жерде насвай өтөтөсүз? Менин да кусурум бар. Окутуучу менен ректордун ортосундагы пикир келишпестик ноябрь айында окуу жайдын жетекчилигин шайлоо учурунда башталган. Нааразы тараптын айтымында ректорго каршы добуш берген кызматкерлер анын кара тизмесине түшкөн. Алардын ичинде Кожошкан Мусалиева да бар. Мындан улам эки тараптын бири-бирине болгон нааразылыгы өсүп отуруп, коомчулукка чейин чыкты. Мугалим атайлап сынактан тыш суроолорду берип, ректор аны кулатуу аракетин көрдү деп эсептейт. Эмне үчүн мен чечимге каршы чыгып собраниядан сүйлөйсүң деп окумуштуулар отурумунда менин ага каршы чыккан жөнүндө сөз кылат. Бул жерде конкурс жөнүндө эч кандай суроо берген жок. Анан мага каршы чыккандын баарына мен каршымын деп чыгып кетти. Анын аркасынан ошол колдогон адамдардын баары аркасынан чыкты. Бул явно сговор. Муну мен эле эмес, ошол жерде отурган башка калыс мугалимдер айтып атат. Мындай суроолорду мугалим сынак алдындагы психологиялык кысым катары баалайт. Ага чейин Кожошкан Мусалиева ачык сабактарды өткөрүп, окумуштуулар кеңешинин жакшы баасына татыган, атүгүл кафедра мүчөлөрү да сынактан өтүүгө тийиш деген сунуштама жазып беришкен. Бирок добуш берүү алдында ректор мен каршы добуш берем деп, андан соң сыртка чыгып кеткен. Анын артынан комиссиянын башка мүчөлөрү да чыккан. Буга чейин жакшы бааларын берип келген комиссия мүчөлөрүнүн пикири бир күндө өзгөрүп кеткени күмөн ойлорду пайда кылган. Сиз ичимдикке кандай көз караштасыз? Бул айтты мен тескери көз караштым. Андан суроону токтоттум. Экинчи суроом болду. Жасаканада тартипке кандай көз караш дедим. Бул киши айтты, жакшы эле көз карашты. Мен өзүм айттым. Мен өзүм сизге каршы салам деп айттым. Мен бул Кожошкан Кудайберген өзүм айттым. Бирок каршы болгондор каршымын деп мен айткан жок. Мен өзүм айттым. Мен сизге каршымын дедим. Добуш берүү жакшы болгондо ошентип айтканга укугуңуз барбы? Негизи ошентип бар. Бар. Мындай да болушу мүмкүн. Ректордун минтип айтканына 30дан ашуун адам күбө болгон. Алар ансыз да кадр жетишсиздиги күч алып жаткан чакта жеке кызыкчылык үчүн 20 жылдык тажрыйбасы бар кызматкерди иштен айдоо туура эмес деп эсептейт. Эң негизги бул немеде кафедранын чечими. Кафедранын чечими болуп аткандан кийин окумуштуулар кеңешмесиндеги мүчөлөр колдоп бериш керек эле. Анан алар андай неме бербегенден кийин мен үчүн дагы абдан кызыктай ситуация болуп атат да. Тиги адистин өзүнүн кесипчилигин, анын компетенциясын карабастан эле тиги общежитиеде болгон бир инцидент окуяга байланыштырып туруп эле ошо эметип салышты да. Тиги чийип салышты 20 киши, 32 кишиден. Мен ойлойм бул туура эмес, акыйкаты болгон жок. Кафедранын кызыкчылыгын карабай эле башка тиги ишке карап туруп эметип салганы туура болбой калды. Эки тараптын өз ара пикир келишпестиги коллективдин да эки жаатка бөлүнүшүнө алып келген. Арасында ректор туура эле иш алып барып жатат дегендер да жок эмес. Ректор ал өзү үчүн жооп берет, а биз ректор үчүн жооп бербейбиз да. Туура, ар ким өзү үчүн жооп берет. Ректор өзү жооп берет ошон үчүн. Мен билем бул жалпы ушу кеңештин чечими деп ойлойм. Нар жагы кандай экен, мен жакшы жана кафедрасына кафедра кандай, мен багы ачык сабагына өтө качкан эмесмин негизинен. Жакшы болду сабагы. Каерде мен эле жалгыз болгон жокмун, 5 адам болдук. Бүт баары жакшы эметкендей болду. Анан кийин майда-чүйда нюанстарын мен билбейт экенмин. Ректорлорду шайлоонун айынан мындай кырдаал бир катар окуу жайларда орун алганы белгилүү. Мындан улам окуу жайдын жетекчилигин дайындоо жолу менен кызматка коюу зарыл дешет адистер. Азыр эки тарап тең, чындык мен тарапта деген позицияны карманып келет. Мындан улам жабырлануучу тарап сырттан териштирүү болуп, окуяга калыс баа берилишин күтөт. Ал калыстык издеп президентке, премьер-министрге, депутаттарга жана билим берүү министрлигине кат жолдогон. Министрлик окумуштуу кеңешинин чечимин жокко чыгарып, аттестацияны кайра өткөрүү боюнча маселени жакынкы убакта карамай болду. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.